чөгөт өзү бүт баарын могу идиштерге куят, идиштерди дагы өздөрү чыгарышат. Чүбүктердин баардыгын өздөрү чыгарышат. Могу идиштердин баарын өздөрү чыгарышат. Могу чүбүктердин баары экологияга эме зыян келтирбейт. Мисалы үчүн мусорго таштасаң, булар өздөрү разлагаться этип жок болуп кетет да. Жанагы неме жерге көмчө чирип жок болуп кетет. Чирип жок болуп кетет. Жана биздин баклажкаларга канча 100 жылдап жата берет деп атпайбы? Булар болсо чирип жок болуп кетет. Бүт баардыгы. Но алардын баардыгы жана пластический, медицинский пластиктерден жазылган. Мындай ошо пластиктерге органдарды ташышат экен. Органдар баягы живой бойдон келиш керек го, мындай адамдарга салыш үчүн живой бойдон келиш керек, бузулбай келиш керек. Буларда дагы ошондой нерсе. Ошон үчүн булар 4 жыл бою сакталат ар бир эмеде. 4 жылдык срок. Стабилизация кылып деп баарын айтып берди. Эмне үчүн биз ушу именно алоэни айтып атабыз? Алоэ бизге, биз мисалы үчүн турган турпатыбыз менен биз эмнеден турсак, кандай элементтерден турсак, ошо алоэ составында ошондой нерселер бар экен. Себеби дегенде алоэни бул качанкы жылдарда эле уже 1000 лет назад эле, канча миң жылдарда эле уже колдонуп жүрүшкөн экен да. Жандай Искандер Зулкарнайн деген бар го, Македонский, Александр Македонский. Жана согушуп жүргөн кезде солдаттар жарадар болуп калат го. Ошолорду кайра тез-тез айыктырбаса солдаттар азайып кетет да, жоокерлер. Ошолорду атайын сакташ үчүн тез-тез жаракаттарын оңдоп кайра эме стройго тургузуш үчүн атайын Сокотра деген островду басып алыптыр. Ошол жерде алоэ плантациялар өсөт да. Ошолорду басып алып, ошол жерден алоэ менен баардыгын дарылап тез-тез. Себеби дегенде тез заживлять этет алоэ. Эмне үчүн биздин жанагы атайын эмебиз бар, папкабыз бар. Любой оорунун, мисалы үчүн сахарный диабет болобу, пневмония болобу, башка любойунда алоэ жүрөт. Алоэ, бер жакта витаминдер иши. Любойунда алоэ. Кээ бир адамдар мынтип карап айтышат да, эмне үчүн баардыгында эле алоэ жүрөт го депчи. Баардыгында эле алоэ жүрөт. Себеби дегенде алоэнин составында ошондой сонун нерселер бар да. Мунун ичинде 20 минерал бар. Бизге керектүү 20 минералдын баардыгы ушул жерде. Минерал жетпесе эле канча адамда уже канча оорулардын баары пайда болот да. 18 аминокислота бар. Составында аминокислота деген бизде аминокислота боюнча жакшы айтсак болот. Себеби дегенде жаз келгенде сразу биздикилер эмеге жөнөшөт да. Кымыз ичип келет, самал ичип келет деп. Самал эмне үчүн самал ичип атышат? Самалга ичип жакшы болуп калдым деп атышат да. Самалда ошо кымыздын сүтүндө 5 аминокислота бар экен. 5 аминокислота ошо жардам берет экен адамгачы аян. А мунун составында 18 аминокислота бар. Бул андан дагы өтө жогорку эмеде турат, деңгээлде турат. Просто биздикилер эч ким уга элек, биле элек, жаңы эле угуп барды, эми эле жетип чыгат да. Көп мисалы уккузу келбейт анча-мынча адамдар, вникать эткизи келбейт. А так мунун составында 18 аминокислота бар. 12 витамин бар. Плюс бул жерде витамины группы В деген бар. Ошону түшүнөсүңөрбү? Витамины группы В деген только эттерден, жаныбарлардын этинен гана алынат. В группасындагы эмелерчи, растительный эмеде аста жок кандай нерселерчи. А мунун составында ошо витамин группы В деген бар. Мисалы үчүн витамин группы В эт жебеген вегетарианец, вегандар бар го. Ошолорго аябай багы кыйналышат да, если эме жебесечи. Витамин группы В, B12 аларга жетишпей, көбүнчө ошолордон кыйналышат. А бул мына вегандар ичсе болот, вегетарианецтер бүт баары ичсе болот. Бүт баары ушул жерде бар. B12 жок болсо боюнда бар аялдар эмесин көтөрө алышпайт. Боюнда боло алышпайт. Баласын көтөрө алышпайт. B12 жетишпесе, бала нервный система начар болот да. Ошонун баары ушунун ичинде бар. Эмне үчүн жагы эмелерге бүт витаминдерге кошулуп берилип атат деп атат. Лигнин деген нерсе бар составында. Лигнин суудан дагы тез биздин клеткабызга тез жетет экен да. 4-5 эсе тез жеткизет экен. Суу мисалы үчүн какой-то бир эмеде жетсе, бул андан да 4-5 эсе клеткаларыбызга жетет экен. Ошон үчүн ошолор бар. Ацманан деген нерселер бар. Алар именно жана раковый клеткалардын баардыгын эметет. Жок кылып турат. Өлтүрүп турат, атып турат да, ошолорду пайда болуп раковый клеткалардын баарын атып турат. Ошон үчүн если кимде рак менен ооруп калгандар, муну өтө мындай эмеде ичиш керек да. Көп дозада. Мисалы үчүн биз азыр чай кашыктап ичип атабыз го, кашыктап ичкиле, 2 кашык, 3 кашык деп атабыз го, алар 200 граммдан 300 граммдан ичиш керек. Мындай усиленно ичиш керек да, ошондой. Бул ошондой базовый, ушу баштаганда ушу сары банкадан баштайсыңар обязательно. Ушу биринчи желтый банкадан баштайсыңар, ушу очищение кылат бүт бар нерсени. Мунулардын баардыгында ушул эме составында ушулардын только алоэ. Мунун составында суу жок. Айтып өтті да, только алоэни эле, оны сырткы кабыгын алып туруп эле өзүн сразу 2 саат ичинде стабилизация кылып туруп, стабилизация деген турукташтырат да. Ошону кылып туруп бияка куюп коюп атат.
турукташтырганда айтышат да бул 4 жыл сакталып атат, значит химикат бар, мунча кантип 4 жыл сакталат деген суроо эми адам баласы болгондо суроо берет да. 4 жыл кантип сакталышы мүмкүн? Бул химикат кошулбаса сакталбайт. Составында кошулган эмелер, стабилизация кылган нерселер дагы ошо клюквадан, ушундай брусника ошолордун эмелер, бензоват натрий дегендей нерселердин баары ошо натуральный нерселерден алып келишкен да салган. Ошон үчүн бул аябай өтө жакшы, ошон үчүн живой. Ошон үчүн муну ачкандан кийин сразу холодильникке коюш керек. Мындай коюп койдум, 5 сааттын ичинде бул уже эметип калат. Ачып кетет экен, аябай жаман болуп ачып кетет. Менин партнерим Кыргызстанда ошентип коюп аял унутупчу. Мне просто ыйлагым келди ошол жердечи, бул ушундай неменеслер. Ну, 96% алоэ, чистый гель алоэ. Бул жерде дагы 90% алоэ плюс бул жерге клюква и алманын соогу кошулган. То есть усиливать эткен, алоэны еще действиясын усиливать эткен да. Бул жерде эмнеге жакшы бул? Именно мочеполовой системага жакшы биздин. Бөйрөктөн ылдый кандай оорулар, женский, мужской оорулардын баардыгына, өтүн ошолордун ооруганда, бронхолегочный ооруларга, бронхит дегенде оорулар бар, итактууларгачы, ошондой оорулардын баардыгына ушул жакшы. Именно ошолорду ичкенде ушул жакшы да. Бул болсо ушул эле алоэ. Бул жерде 91% алоэ плюс персиктин соогу кошулган. Персик бул өзү каротиноидтер болот да, бул жерде семчүн коробка эмеси дагы, крышкасы именно ошондой морковный цветтер болуп турбайбы. Бул жерде А витамини көп. Персикте А витамини көп. Бул биздин кожаларыбызга аябай жакшы. Чачтардын эмелери, тырмактарыңа бүт баардыгын жакшы. Сердечно-сосудистый системага жакшы. А витамини жетпесе ошо жүрөктөрүң ооруйт. Плюс бул жерде жана запор болгондо клетчатка бул жердечи, жана персик клетчатка бар да, запор болгондор сөзсүз ушуну ичиш керек. Кичинекей балдар таттуу, бул персик кошулган үчүн аябай таттуу да. Балдар, сәчүн бул немножко кисловатый болуп кетет да, биринчи ичкендечи, а бул таттуу. Много өтө таттуу. Бирок могу балдарга өтө таттуу да, жакшы. Ошон үчүн ичилет. Зренияң начар болсо тоже ушуну ичиш керек. Бул жерде 89% алоэ, плюс бул жерде хондроитин, глюкозамин, органическая сера деген бар. Ушулардан кийин 15 жылдан кийин ушуну чыгарышкан. Ушуну аябай изилдеп атышып, кандай болгондо ушундай жардам берет, эч кандай зыяны жок, кандай болуп жардам берет деп ушуну чыгарышкан. Мына ушул эже грыжасынан ушундан ичип жакшы болгон. Биз муну иче албайбыз. Биз ичкенде аябай мен ушундай отвращение болуп атып ичем да, эже вообще жакшы көрөт. Эже сүйүктүү согу. Билинбейт дейт даже ушундай эме экенинчи. Мен ушун 6 ай ичтим да Кыргызстанда. Ошондо эчтемке кошпой эле өзүнчө. Өзүн ичесиң только. Хондроитин, сера эмелер бар болгон үчүн даңылды башка жарат да. Апельсин бар, апельсин согу бар. Если алар кошулганда, наверное, еще башкачараак болуш керек. Ошо мен суу кошуп эметип аны ичем да. Ичкендечи. Эже болсо спокойно өзүн. Акуланы хрящева. Сүйүктүү согу да. Бунун ичинде коллаген көп. Кожаларын ичсеңер, тырмактарыңа, кожаларыңа бүт сонун тартылат. Гиалуроновый кислоталар эмелер бар ичинде. Сохраняет болот. Бүт баардык эмелериңерге. Азыр биздин сонунда тизелерибиз кырс деп кетет, колубуз ооруп кетет, чыканагыбыз ооруп кетет, бул жерибиз ооруп кетет, буртун тигиндей. Биз азыр сезбей эле жүрөбүз, этегим ооруп атат деп коюп, бирок ал өтө звонок келип атат да. Звонок түшүп, бир жерде что-то не то кетти депчи. Повреждение. Глюкозамин есе это хондроитин бул деген биздин эмебиз болот, склеписте каркас болот экен. Мисалы үчүн глюкозамин это бул, мисалы үчүн высотный үй куруп атсаң, каркастарды коюшат го боюнча, ортосуна блокторду коюшат. Блок это хондроитин. Берки эмек,